Bardığыбызды жоқтон бар кылып жараткан, тагдырыбызга жакшы күндөрдү жазып аткан, бардığыбызды рызкыландырып, Аллах Субханаху ва Таала жүрөгүбүзгө иман салып койгон Аллахыбызга чексиз шүгүрлөр. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салават, саламдарыбызды айткандан кийин, урматтуу мусулмандар, бардığыбыз мына ушундай жылдын акырларында турабыз. 22 жылдын мына акыркы жумасы деп атабыз. Бирок ушул нерселерди бардığыбыз эсибизден чыгарбайлы. Ушул өткөн жылдарыбызда эмнени кылдык? Ушул өмүргө деп биз ар бир күнгөн Хасанул Басри рахимахуллаху алейхи ушундай дейт: адам баласы сен канча бир күндөрдөн турасың деген. Ар бир күнүбүз өтөт экен, биздин бир бөлүгүбүз кетет экен. Bir жыл кеткенде канчабыз кетет экен. Жыл өткөнүнө сүйүнбөй, биз эмне кылып атабыз, кыямат күнүнө эмнени коюп койдук дегенде ар бирибиз эсеп кысап кыла турган күнүбүз экен. Карасаңыздар, адамдар жаңы жыл деп майрамдап атат. Бирок биз эмне дейбиз, эсеп кысап кылат экенбиз. Эмки жылдарда Кудайым ошо башкача адам болом, ушуга чейин мен башка Нурлан болгон болсом, бир жаңыча Нурлан болом. Башка Ахмат болгон болсом, мен жаңы бир Ахмат болом деп бир ниет кылалы ар бирибиз. Анан эсеп кысап кылалы. Ушундай учурларда бир Аллах Субханаху ва Тааланын тооба эшиктери ушундай ачык экен кыямат күнгө чейин. Эки жерде гана тооба кабыл болбойт дейт. Биринчиси эмне? Жан ушундай алкымга келгенде, гаргарага келип калганда, кандай адам болбосун, момун болсун, мусулман болсун, кафир болсун, залым болсун, фасык болсун, гаргарага жан келгенде бизге келелек, ал күндү көрөлекпиз. Жаныбызды сууруп ушу гаргарабызга келип, ушундай алкымыздан сууруна элек, алап алды көрөлекпиз. Бирок алкымга келгенде ар бир адам кудайлайт экен, карасаңыздар. Бирок ошо алкымга келгендеги тооба кабыл болбойт деген. Андан кийин күн дайыма мына чыгыштан чыгат. Эң акыркы күн, ушу дүйнөнүн бүтөр күнү кыяматта батыштан чыгат деген. Батыштан чыкканда көргөндөгү тооба ал кабыл болбойт. Калган учурда Аллах Субханаху ва Таала ушундай шанс, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү бардыгыбызга жайып коюптур, урматтуу бир туугандар. Тооба эшиктери бардыгыбызга ачык экен. Келиңиздер, ушундай учурларда бир ниет кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда иннамал аъмалу бинният, бардык иш ниетке жараша болот дейт. Ниетибизди кыла берсек, биз ниеттенип коет экенбиз, жакшы нерсени ниеттеп коет экенбиз. Бирок Аллах ар жагын бүтүрүп коет экен. Аллах ар жагын ишке ашырып коет экен. Бирок ошо ниеттенгенден дагы, жакшы ниеттенгенден да эринет экенбиз. Жакшы ниеттеништи да каалабайт экенбиз. Өзүбүздүн жүрөгүбүздө ушунда бир жаман нерселерди тыгып алганбыз. Мен жакшы нерсени кылып, жакшы нерсени ниеттенип алсам, кээ бирөөбүздүн оюбузда ушундай да болуп калышы мүмкүн. Жакшы нерсени ниеттенип алсам, мен ушу кылып жүргөн күндө жыргап жүргөн лаззаттарымды, арамдан лаззат алып жүргөнүмдөн Аллах айырып койбосун деп корккондор да болушу мүмкүн экен араларыбызда. Бирок урматтуу бир тууган, бардыгыбыз кыска дүйнөгө алдатпайлы. Бул дүйнөдө улуу даанышмандар айткан бар. Адамдын өмүрүнүн бардыгы бактылуу болбойт деген экен. Бир адамдын өмүр бүт бактылуу болбойт. Бирок өмүрдүн ичинде саналуу күндөр бактылуу болот деген экен. Канча бир күнүң бактылуу болот, канча күн бир күнүң проблема тартасың, канча бир күн залымдын астында эзилесиң, канча бир күн балдарың менен күлүп жайнап бир жакшы жашоо сүрөсүң. Бул дүйнө ушундай экен. Бирок бардыгыбыз дуа кылалы. Аллахым, канча өмүр берсең, мага өмүрүмдө канча күн көрсөтсөң, канча түн көрсөтсөң, бирок бактылуу күндөрүмдү көбүрөөк кыл, өмүрүмдүн ичинде бактылуу күндөрүм көп болсун деп бардыгыбыз Аллах Субханаху ва Таала жалынып жалбаралы. Урматтуу бир тууган, дүйнөнүн мүшкүлү эчтек эмес. Аалымдарыбыз тозокту сүрөттөгөндө, тозокту көргөн адам бир эле жолу минтип туруп ушу тозоктун коркунучун бир жолу көз ирмем менен көрүп койгон адам, Аллах Субханаху ва Таала ушундай жалынат деген. О Кудайым, мени кайра жер үстүнө чыгарып кой. Жер үстүндөгү эң бактысыз адамдын, эң кор болгон адамдардын жанына барып сүйлөшө албай, өзү ушундай бир кор жашоону жашаган адамдын 1000 жылдык жашоосун бер, бир дагы күнөө кылбай кайра келейинчи деп жалынат дейт. Бирок урматтуу бир тууган, жер астына кеткенде, жердин астына кеткенден кийин кайра артка кайтуу жок. Бул дүйнөдө перездача деген нерсе бар. Орустар перездача деп коет. Университетке күздө өтпөсөң,
жазда өтөсүң, жазда өтпөсөң 2 жыл өтөсүң, ал жыл өтпөсөң дагы өтөсүң, экзаменден кутулсаң кайра перездача бар. Дүниөнүн перездачасы 100 жолу кайталанышы мүмкүн экен. Жашооңдо жаңылып, bir үй бүлө менен жашай албасаң, кайра башка үй бүлөгө түшүң мүмкүн экен. Bir ишке барып ийгилик таппасаң, экинчи иш перездача деген түшүнүк бар экен. Бирок урматтуу бир тууган, кыяматта перездача жок, ошону унутпайлы. Bir жолу тапшырасың, бул дүйнөгө келдиңби, бизди сынак үчүн жөнөттүбү, Куранды түшүрдүбү, пайгамбарыбызды жөнөттүбү, пайгамбарыбыз өмүрүндө ушундай сүннөттөрдү көрсөттүбү? Адамзат ушу бактылуулук ушу жол менен кет дедиби? Бизди ушундай жолго салып койду. Ушу жол менен кетсең жаннатка барасың. Бул жол тозок алып барат деп Аллах Куранда көрсөттүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде көрсөттүбү? Пайгамбарыбыздан күнүбүзгө чейин, күнүбүздөн кыяматка чейинки пайгамбарлардын мураскорлору болгон алымдар ушуну какшап келатабы, урматтуу бир тууган? 2 гана жол бар экен. 3 жол болсо, 3-чү жол болсо биз айтат элек, 3-чү да жол бар деп айтат элек. Бирок 2 эле жол бар экен. Бирөө жаннаттын жолу, бирөө тозоктун жолу. Бардыгыбыз өзүбүз зыян келтирүүчү болбойлу. Өзүбүз нафсибизге, бизге душман, улуу алым заттардан сага дос керекпи дейт. Дос издеп атабызбы? Бардыгыбыз дос издейбиз. Бул дүйнөдө адам жалгыз жашай албайт. Илгери bir алым затты, ошентип bir ошол кездеги bir жетекчи падыша, ошентип адамдар сүйлөшпөсүн деп, ошентип кордойм деп туруп чытырман токойго киргизип койгон экен. Чытырман токойдо ошо алым зат айтат, карасаңыздар, бардыгы Аллахтын буйругу менен болот. Мага вахши айбандар дейт, жырткыч айбандар, арыстан, аюулар, жолборустар, карышкырлар жаныма келип, бирок тиштебейт, таң калам дейт. Келип, ушинтип эркелеп кайра тарап кетишет дейт. Бирок ошол жерде канча бир ай турган учурларда бирок адам деген кереметтүү нерсе болот экен. Бирок вахши айбандар келип мени тиштебей атса дагы, ушундай бир каяктан ырыскыланганымды билип, өзүмдүн курсагым ачканымды сезбей атсам дагы, бирок адамсыз жашоо кыйын экен дейт. Адамдар менен сүйлөшө албадым, адам жок жанымда, ушундай өзүмдү жинди сыяктуу сезип ары бери баштаганда, жинди болуп кетпейин деп, Allah Taala'nın hasbi Allahu ve ni'mal vakil, Allah Taala maga жетиштүү деген аяттарды ушундай тадаббур кылып, акылымдан өткөзүп, жүрөгүмдөн өткөзүп, Allah сен мага жетиштүүсүң, мен жалгыз калганда сен жанымдасың, мен эч убакытта жалгыз эмесмин деп, өзүм аят менен дарылап, бирок жинди болгондон кутулуп чыктым деген. Карасаңыздар, урматтуу бир туугандар, ошон үчүн адам адамга керек экенбиз. Биз дос истейт экенбиз, бир жактан дос истейт экенбиз. Бирок алымдарыбыз ушундай дейт, дос истегин келеби? Сага Аллах жетиштүү, Аллах менен дос бол. Кантип дос болосуң? Allah Taala'nın adal degenin kılasın, Allah kıl degen nerselerdi kılasın, adamlarga kızmat kılasın, atenenin batasını alasın, tündölörü turup namaz okuysun, zikir kılasın, oğuzundan jalgan söylebeysin, uşak söylebeysin, adamlarga zulümdük kılbaysın, Allah jür degen jol menen jürösün, Allah'tın dostu olasın. Avliyaullah dep, Allah'ın dostları dep geybir adamdardı, Allah subhanahu taala ibadatına qarap, geybir adamdın merimdүүлүгүнө qarap, geybir adamdardın beleşendigine qarap, geybir adamdardın Allah'a jakkan adamдар bolot eken, Allah dost kılat eken. Sen dost istesen Allah жетиштүү деген. Sen eger düşman istesen, düşman izdep жүрөбүz, bir-biribizди uşaktap, bir-biribizdi bir ziyan çekip kalsa eken dep, bir jerde soцсеттерде бирөө жамандап чыкса, ошого сүйүнүп, ошону окуп алып, мылжыңдап күлүп, бул нерселерди кылат экенбиз. Адам баласы ушундай акмак болот экенбиз, акмак жандык. Айбан кылбаган нерселерди кылышыбыз мүмкүн экен. Карасаңыздар, бирок душман издесең, ар жерден издебе, душманга сенин нафсиң жетиштүү дейт. Ички каалооң жетиштүү, сени ушундай жаман нерсеге азгарып аткан нерсе жетиштүү. Иннан нафсала аммаратун бису деп. Nafsi деген ушу
жаман нерсеге азгырат экен. Жаман нерсени кылсаң, ушундай бир оюн зоокко барсаң, уктап жатсаң, ушунда бир таттуу нерсени жесең, мечитке каттабасаң деген нерселердин бардыгын, урматтуу бир тууган, нафсибиз азгырат экен. Сен душман издей турган болсоң, нафси сага жетиштүү деген, урматтуу бир тууган. Бардыгыбыз нафсибизге душман болгонду, нафсибизге кас болгонду, ошо ички дүнүйөң сени жаман нерсеге азгырбатабы, ошого душман болгонду өзүбүзгө адат кылалы, нафсибиз бизге душман болууга жетиштүү экен. Бардыгыбыз, урматтуу бир туугандар, келиңиздер, ушундай учурларда бир мусулманчылыгыбызды кылып, кой бүгүн бир тооба кылайын, Алла Таала тооба кылгандарды жакшы көрөт деп, жашообузда да ошондойго, урматтуу бир тууган, бир адам менен биз дайыма күнөөсүн мойнуна алып калган адамды келип кечирим сурап койгон адам кимге жакпайт? Bir düşmanınız 40 yıl 50 yıl düşman bolsoңуз da gelip uşu yittик кылыпмын, жаңылыпмын, жазыпмын, bir туган кечирип кой десе, таш да кийирип кетет, урматтуу. Таш жүрөктөр да кийирит. Жүрөк деген ушундай нерсе экен. Бирок Аллах субханала тааланын эң жакшы көргөн нерсеси дүйнөдө, эң жакшы көргөн пендесинен көрө турган нерсеси пендесинин тообасы экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге мисал кылып, хадисте мисал кылып, бизге түшүнүгүнө жетсин ушу пенделердин деп мисал кылып айткан. Bir adam irme çöl bolgon çölde ketip atsa, adamlar görünbөгөн, eç nerse görünbөгön çölde özünün töösün minip, biraz azıgın alıp ketip atıp, bir giçinekey bir gölökölöy turgan jerge gölökölöy kalayın dep tüşe kalıp, gözü linip ketip mintip gözünü atsa, oşo töösü jogorup ketiptir deyt. İçer suusu da töösünün üstündele, minegi da töösünün üstündele, kayaka barat, irme çöl karasa, uşu boppos bolgon irme çöl, ölüm kütüp atat. Oşol uçurda oşol adam, uşunday bir ümitsizlikке düşet dagı, özünü özü gör kaskanга dayar bolot deyt. Oşol uçurda mintip karay kalsa kayrı töösü payda bolup kalgan adam, oşol uçurda adam sүйüngönnөн, ey Allah, men senin Kudayınmın, sen menin kulumsun dep sүйüngönden aytıp yetele deyt. Biro Allah bir adamdın toobasынан biro gelip çınıgı, Kudayım men uşunu жаңылдым жазылдым, men pende ekenmin, alsız ekenmin Allah, nafsiga aldırat ekenmin, şeytanga aldatıp koyat ekenmin, sen Arhamur Rahimin, sen merimdүүлөрдүн merimdүүsüsün, senin merimin bardık nerseni kurçap alat, Allah'ım beni geçir, sen ulu zatsın, geçirgendi jakşı görösüň dep, Allah'a çın niyetinen jürögünen berilgen adamdın toobasyn görgöndө, janagı çöldögü adam töösün taap alganda sүйüngönden da beterирээк sүйүnöt, andan artıgıraak sүйүnöt deyt hadiste. Urmattуу bir tuğandar, bardığыбыз süttön taza hiç kim jok. Bardığыбыздın bir alım zat aytkan eken, adamlar süttön akmın dep görünө beret. Bardığı özünün uşu men akmın, uşu akmak namaz okubay jüröt, uşul akmat oroza tutpay jüröt, men günde Kur'an okuyun, bir ayat Kur'an okubayt dep adamlar uşunte berişi mümkün. Birok senin tutup atkan orozoңду, okup atkan namazın kabul bolup atabı, kayaktan jüröktön çıkkan nerse kabul bolot, urmattуу bir tuğan. Kur'an okuganda da oşonu Kudaydın söz eken, oşonu Kuday üçün okuyunçu dep, men kara elem, menin ünüm jakşı ekenin uksun, men uşunda Kur'anga uşuntip turu emgek kılarımdı bilsin dep okugan adamdıkı kabul bolboyt. Alar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir korkunçluğu dağı bir hadisi var. Kıyamet gününde bayılardı çakırat degen, çakırıp durup, o pendem, adamlar açka jürgönde saga bayılık berdim go, saga uşunda rızkını genen berdim go, saga kembagalçılık degen bir balanın damın tattırbadım go, men bergen rızkı menen emne kıldın, o Kudayım, bilesin sen bergen rızkı menen jetim jesirdiň göz yaşına açıdım, göçödö bir suragan adamdı kaltırgan jokmun, jok sen jalgançısın, sen oşonu berip atkanda meni jomart dep aytsın, meni oşo sen berip atkanda meni adamlar kadırlasın, uşunday eken, uşunça beret eken dep aytsın dep sen adamlara maktanış üçün kılgansın dep tozok ırgıtılat degen. Dagı karılar, Kur'an okugandar çakırılat. Çakırılıp durup, saga uşunday ündü berdim, uşunday zeynine Kur'andı berdim, emne kıldın? Kudayım, o Allah'ım sen maga berdin, tünügünde ve Kur'an okudum. Sen üçün uşu nerselerdi senin Kur'anыңды kajerde bolsa dangaz aladım degende, jok sen jalgançısın, sen okup atkanda adamlar menin ünü uşunday tattуу eken dep,
айтсын, ушундай кар экен деп айтсын, дайыма Куран менен ушундай машгул экен, ошо менен алек экен деп айтсын, деп окубадың белең деп туруп, алдагы тозок ыргытылат деген. Урматтуу бир тууган, эч кимибиз ибадатыбызга ишенбейли. Бардыгыбыз мына ак жүрөгүбүз менен бүгүн жума күнү отурабыз. Ыйык күн деп келип атабыз. Суук күндөрдө ушундай келип тизилип, ушундай Кудай берген жылуу мечиттерде кыбланы жүздөнүп отурабыз, урматтуу бир тууган. Аллахтын астында бардыгыбыздын тонналаган, тоо көтөрө албаган, асман жердин ортосуна батпай калган күнөөлөрүбүз бардыр. Эч ким тазамын деп айта албайт. Адамдар айтат, bir adam men günөөдөн тазамын, мен аппакмын деген адам эң чоң күнөөлүү, дүйнөдөгү эң акмак адам ошо деген. Адам баласы мен күнөө кылам, Аллахым алсызмын эмне деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда bir күндө мен деген Аллахка касам, bir күндүн ичинде 100 жолу Алла Тааладан истигфар кылып кечирим сурайм деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын каталыкка түшүрбөгөн зат Алла Таала ва ма янтику анил хава ин хува илля вахю юха. Пайгамбар сүйлөгөндө абадан алып, оюнан алып, өзүнүн пикиринен алып сүйлөбөйт. Пайгамбар сүйлөгөн сөздөрдүн бардыгын биз сүйлөтөбүз дейт. Аллах сүйлөткөн сөзүнөн жаңылбаган, кыймыл аракетинен жаңылбаган, сукутунан унчукпай отурганынан жаңылбаган, уктаган турганын баары бизге сүннөт болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, силер Аллахка истигфар кылгыла, Аллахка касам мен күнүнө 100 жолу истигфар кылам деген. Урматтуу бир тууган, баарыбыз каяктабыз, кайсы жашоолорду кылганбыз, эч кимге билбей, ичибизде айтпай кыйналып жүргөн канчалаган күнөөлөрүбүз бар. Бүгүн урматтуу бир тууган, бардыгыбыз ушу көңүлдөрүбүздү ачалы. Ушул жерде мүмкүн таптаза болуп чыгабыз. Ошону ниет кылалы. Аллах ушундай улуу зат. Эгер жүрөгүбүздү ушул жерде ачып, чындап Кудай деп, ушунча жамаат менен туруп, Аллахым ушу жамаатта отурабыз. Жума күндө, ыйык күндө отурабыз. Кыблаңды жүздөнүп өзүңдүн Байтуллах болгон мечитиңде отурабыз. Аллахым күнөөлөрдү кечтегенде Аллах ушундай зат. Урматты, инна рахмати васиат кулла шей деп. Аллах субхану ва тааланын мээрими дүниеде сен ойлобогон, сен планеталар дүниеде эмне жаралса ошонун бардыгын ороп алган мээрими бар экен Аллахтын. Урматтуу бир тууган, Аллах субхану ва таала кечиргенди жакшы көрө турган зат. Бардыгыбыз ушул жерде bir niyet kılalı da günahlarımızga geçirim sırayla. Allah subhanahu wa ta'ala hadisi kudüside, ya ibadi entum tukhti'una billeyli ve nehar ve ana aghfiru zunuba ve la ubali fastaghfiruni aghfir lakum. O menin pendelerim, siler gün debey tün debey katalaşasınlar, günahlardı kılasınlar, kata işlerdi kılasınlar deyt. Birok men bardık günahlardı geçirem. Siler menden istiğfar kılgıla, günöөлөрүңөргө кечирим сурагыла, мен силерди кечирейин дейт экен Аллах субханала таала. Карасаңыздар, ошо хадиси кудусилерге Аллахтын сөздөрүнө жакшылап көңүл буралы. Аллах субханала таала Кур'ан-ы Каримде "Ва ма кана Аллаху лию'аззибахум ва анта фихим ва ма кана Аллаху му'аззибахум ва хум ястагфирун." О Мухаммад, о пайгамбар, sen arasında жүргөн коомду Алла Таала азапка салбайт дейт. Арасында пайгамбарыбыз арабызда кантип жүрөт? Пайгамбарыбыздын сүннөттөрү араларыбызда жашаган болсо, пайгамбарыбыздын айткан сөздөрү биздин денелерибизде жашаган болсо, биздин үй бүлөбүздө пайгамбар айткандай жашап аткан болсок, холодильниктерибизде тамактарыбыз пайгамбар айткандай тамактар турган болсо, отурганыбызда балдарыбыздын тарбиясы пайгамбар көрсөткөндөй болгон болсо, мамлекетибиздин ичинде пайгамбар көрсөткөндөй адамдар көп болгон болсо, Алла Таала азаптабайм деген. Качан биз ошо пайгамбардын жолунан чыга баштайт экенбиз? Ар бирибиз суроо берет экенбиз. Канчалаган мусулман өлкөдө деле азап болуп атпайбы? Абу дейт экенбиз. Бирок урматтуу бир тууган, биз Аллахтын сөзүнө биринчи ишенели. Эч кимдин жүрөгүнө кирип чыккан эмес, урматтуу бир тууган. Кимдин жүрөгүндө сырты мусулман, ичинде эмне кайнап атканын кайдан билебиз? Адамдарды мусулман, кафыр, мунафык деп бөлүп коебуз. Кудай сактасын, мусулман иншалла. Алла Таала бардыгыбызды мусулман кылып жаратып, мусулман кылып өлтүрсүн. Кафырлыктан сактасын. Бирок кафыр деген ал ачык айтат экен, мен ишенбейм деп ачык айтып чыгып кетет экен. Бирок мунафык деген ушундай бир коркунучтуу адамдар болот экен. Мунафыктык сыпаттары сырты мусулман, адамдардын арасына келип отуруп алат. Сырты мусулман, ичи кафыр болгон адамдар көрдүңүздөр. Ичинде куфрлык кайнаган адамдар. Кудай сактасын. Аллах субханала тааладан жардам сурайлы. Биз
men münafık bolboyum, men momunça bolom dep ele özübüzdün ele hareketibиz menen emes. Biz birinci Allah'tan, Allah'ım ya Rabbal Alamin, içimde kufurluk bolsa, nifak bolsa, iki cüzdüylük bolsa oşonu jok kıl, meni çınıgı musulman kıl, musulman kılıp jaşatıp, musulman kılıp öldür dep daima dua kılalı urmatlı bir tuğan. Siler istiğfar kılıp turgan kavamdu Allah Taala azaptabayt degen. Daima uşuntip günöbüz bar. Kudayım dep daima istiğfar kılıp oğuzlar menen oşonu denebis menen tasdiktap Allah'ım bizdi geçir dep turgan kavamdu Allah azaptabayt deyt. Emi bul dünyada urmatlı bir tuğan eң adamdın müşkülü, eң adamdın probleması ne deyt? Bardığımыздın bir problemamız var eken. Kanday problema degende Allah'dan alыс bolup kalуу probleması eң çoğ problema. Biz hazır materialistik zamanda jaşap atabızдағы kичине акча тыйын жетпей kalsa bir problema olsa oşonu çoğ problema kılıp alıp atabız. Birok alımdarыбыз ne deyt? Eң çoğ problema Allah'dan alыс jaşap kalуу. Özüň namaz okup atasың, üy bilebiz elesteteliçi. Üyübüzde Allah bergen 5 bala oynap atat, 6-7 balabız bar, baldarыбыз kayakta jüröt. Ayalыбыз emne kılıp atat? Üyüңdö sen hazır işenip oturasыңбы? Oşo ayalıň adal tamak jasap atkanın, işenip oturasыңбы? Balaң adal jerde jürüp atkanın, sağa okşop başka meçitte bir jerde jumada oturganın, kızlarың uşu juma günü ekenin dep бүгүн dua kılıp atkanına işenip atasыңбы? Oşo garantiya barбы? Uşu nerseni jakşılap oýlanalı. Allah'dan alыс kılgan eң çoğ problema deyt. Anan alıstan, Allah'dan alыс kaluunun sebebim ne degende, bul dünyada jaraluğundun sırın bilbey kaluu deptir. Bul dünyada ne üçün jaralganыңdın sırın bilbey kaluu. Bul dünyada ne üçün jaralganbız? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men cinderdi, insandardı ibadat üçün jarattım dep. İbadat üçün jarattım degende mufassirler, tafsirçiler uşunday deyt. Allah subhanahu wa ta'ala özüne ibadat kılış üçün, özüne başı iş üçün, ar bir kılgan işi bizde Allah'dan korkup kılış üçün, soda kılıp atabızbı Allah buyurganday kılış üçün, namaz okup atabızbı Allah'ın astında turganday okuş üçün, uşunday kılıp, uşunday jaşo ibadat deyt. İbadatsız jaşoganday degende ibadatsız jaşo ayıbandın jaşosu deptir urmatlı bir tuğan. Bul dünyada eң bizdin öküne turgan nerse ay uşunu kılıp koybopmun dep. Bardığız ökünüp atabız. Mına bu jerde erkekler oturat. Bardığız erkek kişi söz bir munday fizikalık taraftan güçlü bolgusu kelet. Birok ança adamlar sportsmen bolup atat, ança adamlar güçlü. Bardığı bir 30-40 yaşka jatkanda bardığı ökünöt eken. Şu jaş kezimde 15 yaşımda bir sport menen bir şuguldanıp koysam bolmok eken. Moğunu uwagында kılıp koysam bolmok eken. Bir uçurlarda açka kalıp bir gembagalçılık bolup kalganda bir mümkünçülük boldu ele oşo кезде soda satık kılsam bolmok eken dep biz ökünöbüz. Birok eң jaman ökünüç deyt, oşo kılıp koybopmun degen ökünüç deyt. Uwagында kılıp kal degen urmatlı bir tuğan. Kur'an-ı Kerim'de hatta idâ câ'a ahadahumul maut qâle rabbirci'ûn la'alli a'malu salihan fîmâ teraktu kella. Birönün adam balasının birönün ölümü gelgende o Allah'ım beni kaytarçı gayra men mümkün jakşı işlerdi kılamın dep bardık adam aytat deyt. Kıyamatta bardık adamdın aytkanı bolat. Qâle kella innaha kelimatun huve qâyiluha ve min verâyihim barzahun ila yevmi yub'asûn. Al adamdardın dünyada da aytıp jürgen sözü bolçu deyt. Men kılam, mına hazır kılam, oy kılıp koybopmun, tigini dep ökünö beret ekenbiz. Mına kılam dey beret ekenbiz. Kıyamatta da oşonu aytat ekenbiz. Barbaltır ölgönde dagı. Allah'ım gayra artka kaytırıp koyçu men kılıp kelem deyt. Bul anın aytıp jürgen sözü bolçu deyt. Murun el aytıp jürgen sözü bolçu. Emi bir geldi mi topraktın astına. Al gayra kıyamatka tirilgen çeyin aga artka jol jok degen Kur'an-ı Kerim'de urmatlı bir tuğan. Men başında ayttım, bul dünya ahirette perezdaça bolbayt dep. Artka perezdaçaga jol jok urmatlı bir tuğan. Kayra bir dayardanıp keleyin degen jok. Bir dayardanasың barasың. Bul dünyada görüp atabız. İlgeri atalarımız 70'ge çıkıp araň orugan. Mına bu jerde atalarımız oturat. Uşulardın den soğuluk bolgan. Azır den soğuluğun bolboy ele kaldı gördün. 40'ka çıkkan kişinin bardığı oğurlu olup kaldı. Azır 40'ka çıkkan, ilgerki uşu kişilerden 70'ge çıkkanınday. İlgeri balinsalarga barganda bu atalarımızdan suragıla. Bul kişiler uşunday biraz ele çay bir demeni güçü jok tamaktardı, jokçuluk uçurlarda jaşagan. Anan geçke çeyin iştegen
больницаларга барса, азыраак иштеп курортторго барбай салчы, biraz güçlüyrek şorpaş ile işçi, kичине güçlü olsun deçe eken, 90% больницага баргандарды врачтар 90%ке ушинтип диагноз койчу экен. Азыр барып атасың больницага, жээрге ашың, организмиң жеген тамагыңды сиңире албай ошо менен убара болуп атат. Азыркы врачтарың эмне деп атат? Азыраак же диета кармачы, biraz көбүрөөк кыймылдачы деп атат. Көрдүңүзбү? Ушундай жошоолорго келип калдык. Ал бир Алла Тааланын берген нерсесине шүгүр кылалы. Ушунча рызкыбызды көбөйтүп берди. Бирок тойбой. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам адам баласына bir кокту алтын берсе, коктуну билебиз 2 тоннун ортосу, экинчи коктуну каалайт деген. Адам баласын bir гана топурак тойгузат дептир. Урматтуу бир тууган, ошон үчүн динибизге алданбайлы. Бардыгыбыздын ушундай дүнүйөгө сүйүүбүз бар. Мен сүйүүм жок деген ошо Аллах тандаган бир аулияуллах болгон, Аллахка дос болуп калган инсандар бардыр. Бирок 99% калк бардыгыбыз дүнүйөнү сүйөт экенбиз. Акча дегенде ушунда 10 сомго алданбаган 20 сомго алданат экен. 20 сомго алданбаган адам 50 сомго алданат экен. Карасаңыздар, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн напсыбызды өзүбүздүн таманыбызга алып, дайыма Аллах берет, рызкыны да Аллах берет, өмүрдү да Аллах берет деп, Алланын астында дайыма тооба кылганга аракетибизди кылалы. Муса алейхисаламдын учурунда ушундай болуп кеткен экен. Кургакчылык, ушундай жерлер күйүп болбой калган учурларда Муса алейхисаламдын коому канча миңдеген адам коом чыгып, ошо жалдырап Алла Тааладан жамгыр сурайт экен. Ошол учурда билесиздер, Калимуллах деп Муса алейхисалам Алла Таала менен ушундай түз сүйлөшкөн пайгамбар болгон, ошондой өзгөчөлүгү болгон. О Алла, адамзат күйүп атат, өзүмдү күйүп атат, чыдай албай калдык мындайга, жамгыр бер дегенде Аллах субханаху таала о Муса деген экен, сенин коомуңдун арасында өтө күнөөкөр адам бар, ошонун себебинен берилбей атат. Сен ушу коомуңа кайрылып туруп ошол адам коомдун ичинен чыгып кетсин, андан кийин мен жамгыр берейин дейт экен. Я Аллах, үнүм кантип жетет, ушунча кишиге үнүм кантип жетет дегенде, сага ушу сен чакырып кое бер, үндү мен жеткирем дейт экен. Ошол учурда Муса алейхисалам келип, о коом, арабызда бир күнөөкөр адам бар экен, Аллага жакпаган ушундай чоң күнөөлөрдү кылган бирөө бар экен. Ошо чыгып кеткенден кийин анан жамгыр бериле турган болду. Чыгып кетсин дегенде баягы киши ушинтип туруп, бул сөз мага келип атат дейт экен. Өзүн неметип туруп, ошо жерден туруштан уялат экен. Ошончо күнөөнү кылдым, ушунча калайыктын астында кантип турам деп. О Аллахым, сен архамур рахиминсиң. Кудай, сен мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүң. Сен мендей алсыз пендени кечиресиң. Мени ушунча пенденин астында шерменде кылба, Кудайым. Кудайым, күнөөлөрдү кечир. Мен сага сөз бердим, күнөөлөрдөн кайттым деп чыныгы тооба кылып, ушинтип отуруп калганда жамгыр жаап ийет экен. Ошол учурда Муса алейхисалам, чыгып кет дедим, эч ким чыкпады. Бирок жамгыр жаай баштады деп Аллах субханаху таала, о Аллахым, сен ушу бирөө чыгып күнөөкөр адам чыгып кеткенден кийин жамгыр берем дедиң элең, андан мурун бердиң дегенде, о Муса деген экен. Ошол адам ошо жүрөгү менен ушундай тооба кылды. Ал 40 жыл ушу ишин кайталап, ошондой күнөө иштерин кайталап, 40 жылдан бери тынымсыз күнөө кылат эле. Кылбаган күнөөсү жок эле. Бирок ошентип чыныгы тооба кылгандан кийин мен 40 жылда айыбын ачпаган, 40 жыл күнөө кылып атканда айыбын ачпаган, тооба кылганда кантип ушунча калайыктын астында айыбын ачам, ачкан жокмун, жамгыр бердим дептир. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз дуа кылалы. Аллахыбыз бизди кечирет. Эгер айыбыбызды ачып койсунчу, бирибизден бирибиз качып калабыз. Бул айыбыңды жүрөгүңдөгү эстеп жүргөн, сактап жүргөндөрүңдү сыртка ушинтип айып экен деп чыгарып койсо, сенден башка киши качпайт экен. Сен өзүңдөн өзүң жиркенип качат экенсиң. Адам деген ошондой болот экенбиз. Бардыгыбыз муну этирап кылалы. Бардыгыбыз моюндайлы, урматтуу бир туугандар.